Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын катталуучулары, эми биз кезек ушул алдыңкы сырда турган катар толтура жол тандамасы унаалар турат. Ушулардын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Биз менен 10 мүнөт бою чогулуп туруңуздар. Бүгүн 1 август 2021 жыл. Бизди биринчилерден болуп көрүп жаткандар болсо, анда каналга жазылып, колокольчукту басып, биз менен чогуу болгонду суранабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз Бишкек унаа базарындагы унаа баалардын бүгүнкү бааларын билебиз. Ар дайым билип турабыз. Биз менен чогуу туруңуздар. Mercedes Geländewagen жылы 500'ді көрсөтөбүз. Объем 5, жылы 2000, газ, бензин, автомат. Обмен бар экен, басы $18,200. Биз ушул сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул чыгарышта мына ушул Forerunner, Lexus, Sequoia, GX бүт аралаштырат, ошолордун баарын тартабыз. Бул жерде RX 300 канча экен бул? 350 экен. Жылы 2006 3.5 автомат. $10,200 дейт. $10,200. Анын жанында LX 470. Жылы 2005 4.7. Басы $15,500. Жылы 2005 эмес, 2002 экен. 2002 жылы. Toyota Forerunner жылы жазылган эмес, объем 4. Басы $13,200. Телефон номери 504 55 55 58. Үстүндө люк дагы бар. Андан сырткары, урматтуу көрүүчүлөр, бул видеодо сиздер ушул жол тандабастардын арзандарын тапсаңыздар болот. Жол тандабастарын арзан баада срочно сатам дегендерди тапсаңыздар болот. Биз бул видеодо ушул жерде турган ар дайым эми кымбат эмес, орто баада турат ушул жерде. Анан кээде арзандап чыгып калат. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул жерде дагы бир серебристый түстө Forerunner жылы 2006, объем 4 автомат. Автозавод бар, задний камерасы бар дейт. Басы $16,700. Мына жерде бир аз жумуш бар экен. Белый жемчуг GX-ті көрсөтөбүз. 470, 142,000 км жүргөн. Жылы 2006 4.7, басы $20,000 сурап жатыр. Mercedes 2016 жылкы, объем 3, битурбо дейт, коробкасы автомат, басы $45,000. Ак түстө. Жыл 450 дейт, 4 Дагы бир Toyota Forerunner автомасы 186,000 км жүргөн. Жылы 2004, объем 4, $12,800. Номери свежий перегонму, кандай номер? Таң калыштуу. Дагы бир белый жемчуг GX 470. Жылы 2007, коробка автомат. Машинанын өзүнүн Есін өзін айтуысы бойынша бала жақшы, жасала турган жері жоқ дейт. Только бензин менен газ жоқ екен. $23,000. Номери 707 36 97 55 деген номерде. Салону сары ачык туста кожа. Lexus LX 470, өтө жакшы абалда. Алдындагы механикасы сынып калыптыр.
Жылы 2003, 4 жеті автомат. Реальный клиенттерге сүйлөшөбүз дейт. Баасы $16,300. Nexus LX 570 2008 жылғы передаван под 2014 дейт. Пробег жазылған емес, объем 5 жеті автомат, расход 100-20 дейт. $31,800 телефон номері 0705 44 44 43 деген номерде тұрады. Ушул салон ушундай. Üstünde lük dağı var. Артыңғы бамперінде парктроник дағы бар, задний камерам бар. Бұл жерде біраз арзанбада Toyota Highlander, басын өзіңіздер салыштырып көресіздер. Жылы 2002, объем 3, расход 14-17, $8,800. Қара түсті GX 470, жылы 2008, свежий. Басы $24,700. Абалы өте жақсы, сыртына қарағанда ешбір жерінде сызылған ұрылған жері жоқ. Бампері, крылосы, есігі таза. Белый жемчуг Lexus GX 460, жылы 2010, 4.6 автомат, 131 000 км жүрген. Все расходники заменены дейт, басы $31,000, расход 115-18 чейін. Дөңгелектері жайқы, протекторы жақсы екен, размері 18. Салонды көріп қоялық. Бұл жерде достар жақша болды BMW X5 4.8 объемды, жылы 2005, 200 000 км жүрген, расход 115-16, 5 вложений деді. Любой диагностика за ваш счет деді, басы $15,000. Lexus LX 564, газ, бензин. Передний камерасы бар, задний камерасы дағы бар. Жылы 2012, 5 жеті газ, бензин. $42,500 үстінде люк дағы бар. Мен 2017 деп тура емес айтып алдым, 2012 жылғы екен. GX ақ түсті. Бұл автоны срочно сатылады екен. Жылы 2005, газ, бензин, $18,700, 5 вложений деді. Сыртына бірда жерінде царапина жоқ. Daha bir LX 570, белый жемчуг, жылы 2008, газ, бензин, $31,000,
2 номер бар. Бир эле номер бар экен. Жазып сүйлөшүп койсоңуздар болот. Салону. Дагы бир кара түстө жакшы абалда 570 чыгыптыр. Жылы 2011, 137 000 километр жүргөн. Басы 36 700 доллар. Салону кара түстө, черная кожа. Подогрев сиденья, задний дагы ошондой болот. Мына жылып байкап атасызарбы? Артка алдыган жылып атат. Бүт баары иштейт. Бул жерде Mercedes өтө жакшы абалда 221ден жаңысы чыгыптыр. Жылы 2014, 130 000 километр жүргөн, объем 4.7, 37 500 доллар дейт. 4.7 битурбо экен же простой экен, ошонусун кызыгыш керек экен. Анан дагы өзгөчө бул жерде номери 0001 дейт. Крутой номер да.